140 жылдык тарыхы бар Бишкек шаарында жагымдуу жаңылык. Коопсуз шаар долбоору 12 февралдан тарта ишке кире баштайт. Бул тууралуу маалыматтык технология жана байланыш комитети жарыялады. Камералар азырынча жолдогу жеке эреже бузулган учурду каттай алат. Жол чырактын тыюу салынган белгисинен өтүп кетүү, каршы тилкеге өтүп кетүү, автоунааны, траутар, газон, велосипед жол менен айдап өтүү, жол чырактын тыюу салынган белгисине карабай стоп линияны кесип өтүү, жөө жүргүнчүлөрдү өткөрбөй коюу, белгиленген ылдамдыктан ашып кетүү, аялдама жана унаа токтотуу жайлары жөнүндөгү талаптарды аткарбай коюу, тартип бузуулар программалык комплекстердин жардамы менен жөнгө салынып, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын мониторинг борборунда иштелип чыгат. 2019 жылдын 12 февралынан тарта Коопсуз шаар долбоорунун 5 фазасы тесттик түрдө иштеп баштайт. Анын алкагында Бишкектеги 10 көчөнүн кесилишине камералар, 17 туруктуу чек жана 20 көчө аппараттык программалык комплекс орнотулат. Мындан тышкары жол белгилеринин жаңылоо иштери да жүрүүдө. Долбоор 4 фазадан турат. Өкмөттүн маалыматына караганда долбоордун сынактагы баасы 2,5 миллиард сом менен башталган. Ал эми уткан компания аны 2 миллиард 320 миллион сомго ишке ашырууга макул болгон. Бул каражатты Вега компаниясы чыгарып, кийинки 5 жыл ичинде ар бир жол эрежесин бузууга төлөнгөн айыппулдан орточо 210 сомду камтып турат. Булак барометр чекит KJ.